Каржы министринин орун басарына суроом. Мына пандемия башталгандан бери жалпы эл аралык финанс институттарынан азыркы 100 миллион долларды кошкондо канча карыз алдык? Бюджетти колдоо үчүн 319 миллион доллар акча каражаты келип түштү. Бул 100 миллионду кошкондо 419 миллион доллар болот. Бизде ошондо жалпы тышкы карыз канчага жетти азыр? Тышкы карыз быйылкы жылдын башында 3 миллиард 880 тегерегинде болчу. Азыр 4 миллиард 167 миллион бүгүнкү күндө. Дагы 100 миллион кошулганда ошол менен жылдын айына карата 4 миллиард 200 канча миллион болот да тегерегинде. Жалпы мамлекеттик карыздын көлөмү канча болду? Жалпы мамлекеттик карыздын тегереги 5 миллиардтан ашат жылдын аягына карата. Биз азыр жылына канча төлөп атабыз? Жылына 250 миллион доллардын тегерегинде төлөп атабыз. Тышкы карызды бюджетте төлөө мөөнөтү күчөгөн убакыт кайсы жылы башталат? 25-жылдан башталат. Ошондон баштап 400 миллиондон ашык төлөй баштайбыз. 30-жылдарга чейин болот. Бул кредитти биз сүйлөштүк, ошол 30-жылдардан кийин негизги суммасын төлөп баштайбыз. Биз мына бүгүн жанатан бери карасаңар, биз бүт ратификацияларга карап атабыз. Таза суу чыгарууга, канализацияга бүт сырттан карыз алат экенбиз да. Мына ковидте экономиканы колдоду да калсак, анда өкмөт бирдеме иш кылып, бирдеме курабы биздин өкмөт? Же бүт эле ушу анда биз 11-класстын окуучусун же 1-курстун студентин деле премьер-министр кылып коюп койсок, сырттан карыз алып акча, аны пенсия кылып айлык кылып берип коюп отуруп экен анда. Өкмөттүн саясаты бул 20-жылдын бюджетин кайра карап жатканда жана чрезвычайный бюджетти карап атканда каралган. Ошондо бизде эки жол турган. Биринчи жолу бөлүгү биз ошол кризиске байланыштуу биз же чыгашаларыбызды азайтып секвестрге барышыбыз керек болчу, же экинчи бөлүгү тышкы карыздын эсебинен ошону жабыш керек болчу. Ошол бюджетти кабыл алганда бизге бекитип бергенсиздер. Ошол жердеги каралган багытта ошолордун чегинде биз ошол карыз алуу саясатын жүргүзүп келатабыз. Азыр бул жерде алынып аткан каражаттардын көпчүлүк бөлүгү, негизги бөлүгү жеңилдетилген кредиттер, экинчи бир бөлүгү бул гранттар, андан тышкарыдагы жана реструктуризация боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ошол үчүн ошол жанагы күч келбей тургандай багытка аракет кылып атабыз, ошол багытта иштер жүргүзүлүп атат. Жана 4 банк чакан жана орто бизнести колдош үчүн жеке секторду кредит берип атпайбы? Канча пайыздан берип атат ошону? Ал жерде атайын өкмөттүн программасы кабыл алынган. Ал жерде 6%-тен баштап 14%-ке чейин каралган түрдүү секторлорго багытына жараша, максатына жараша. Бүгүнкү күнгө карата 2 миллиард 495 миллион берилди. Мына понедельниктен баштап дагы кийинки траншты баштаган жатабыз. Азыр банктар уже биринчи транштын освоениясын бүтүшүп атат. Дагы көбөйөт ал сумма. Мына республикалык штаб премьер-министр 6%-дан кредит берип баштадык деди, сом менен, туурабы? Ооба. Банктарга барганда банктар айтып атат, 6%-дан берген кредитибиз 50%-дан ашпайт деп атат. Калган 50%-ын банк өзү коюп берип атат, туурабы азыр? Жок, андай болбош керек, биз текшерели. Ошондой мына менде банктын кагаздары бүт бар, мына сизге көрсөтөм кааласаңыз. Макул бериңиз. Азыр адам кредит алган банкка барат, 6%-дан берет экен деп телевизордон көрөт дагы, өкмөт башчысынын сүйлөп аткан. Банктарга барат, ошол сиздер белгилеп берген банктар 6%-дан берген кредити 50%-дан ашпай атат. Калганын 18-20%-дан банк өзү коюп берип атат. Ошондо өкмөт калпыча болуп атпайбы? Андай болбош керек. Кредит бере албай атасыңар азыр. Фактыны бериңиз, биз текшеребиз. Факты бар менде бүттүнө. Бериңиз. Ушуну кандай укпадыңарбы? Эч кандай билбейсиздер ошону. Жок, андай факт бар. 50%-дан ашпасын деп өкмөттө ошол жерде банкта жазылып турат. Республикалык штабтын көрсөтмөсүндө. 6%-дан бергиле, бирок ошол сумманын 50 гана пайызын түзсүн деп турат. Жок, андай нерсе жок. Ошондо болуп атат, мына банктар менен сүйлөшсөңөр силер. Эл анан 6%-дан кредит алабыз деп барат дагы, банк менен 18-20%-дан кылып банк өзүнүкүн берет. Ошо менен силердин 6%-дык кредитиңер мындай калп болуп калды. Кандай бир жерде мүмкүн жанагындай путаница болуп аткандыр. Биз текшерип көрөлү, фактын бериңиз. 100% 6%-дан берген жок. Карап койсоңузчу.